ошо 1000 күндүн ичинде баланын ден соолук, акыл эсинин өсүшүнүн 80% калыптанат экен. Боюнун өсүшүнүн негизги пайызы калыптанат. Ошондуктан ушул биздин негизги максатыбыз ушу 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезесин ар бир жаран билсе деп атабыз. Билип ошо ушул эле мүмкүнчүлүктө балама бир камкордук көрүп алайын, балам ден соолугуна жакшы бир кам көрөйүн деген максатта эле сиздерди чогултканбыз. Мындан ары дагы сиздер менен иштешебиз деген ойдобуз. Мына бүгүн сиздер аябай жакшы идея бердиңиздер. Ушул тамактануу боюнча кеңирирээк биздин семинарларга катышсак деп. Ана биз чукулда ар бир региондо, Ошто, Жалал Абадта, Баткенде айыл өкмөттөр менен, мектептердин соц кызматкерлери менен биргеликте семинар уюштурабыз апрелден баштап. Мен Токтосунова Кызаркан, Хелтер билим жана илим каналынын редактору. Бүгүн биз 2 күндөн бери туура тамактануу боюнча семинарга катышып жатабыз. Чындыгында мен буга чейин семинарга катышканга чейин мен туура тамактануу боюнча жакшы билем деген ойдо болчумун. Бүгүн ошол катышып жаткан семинардан кийин жок деген тыянакка келдим. Себеби биз канчалык биз туура тамактанып жатабыз деген менен анын эрежелерин толук билбейт экенбиз. Ошондой эле мага эң жаккан жери 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезе деген аябай жакты. Ушул программа менен балдарга туура тамактандырып, баланы туура эмизүү, баланы ушул 1000 күн ичинде бардык өсүү тарабынан, туура тамактануу тарабынан жеткиликтүү тарбиялап, жеткиликтүү тамактандыра алып, жакшы тарбия берсек, ушул 1000 күндүн ичинде биз балабызды мыкты ар тараптуу жетишкендигине салым кошот экенбиз. Мен бүгүндөн баштап ушул программа менен иштегенди чечтим. Менин атым Аида Шамбетова, мен USAID мыкты азыктандыруу долбоорунун адиси болуп иштейм. Ушул мыкты азыктандыруу долбоорунда кандай элге кандай маалыматтарды жеткирип, жана ушундай семинарларды канча убакытта өткөрөсүздөр? Маалыматтарды кандай, кайсы жол менен таратасыздар? Биз негизи долбоор ошо тамактануу өзүнүн атындай болгондой эле, мыкты азыктануу болгондой эле 2 багытта иш алып барат. Биринчи багыты бул калк менен иштөө, жааматтар менен иш алып барат. Анан медициналык кызматкерлерди окутат. Биз ай сайын ошол өзүбүз иштеген жерлерде жаамат активисттери деп коебуз. Ошо активисттерге сабак берип 2 сааттан тамактануу боюнча кандай темалар, ар түрдүү темаларга сабак берип кетебиз да. Мисалы, ар түрдүү тамактануу, аскандуулуктун алдын алуу, энелердин тамактануусу, ошол эле учурда гигиена жана санитария темаларда тамактанууга кирип кетет. Ошол темалар боюнча дагы азыктарды сактоо, ошол боюнча дагы тамактануу. Негизи илимий жактан тастыкталган 11 практиканы алдыга жылдырып, ошо жааматтарга сунуштаганга аракет кылабыз. Ошол темалар боюнча окуулар дагы өтөт. Ошол АДК деп айтып калдыңыздар семинардын жүрүшүндө. Мына ушул айымдар өзү каалап акысыз иштешине кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бересиздер? Эми бул АДК тобу 2000 жылдан бери эле иштеп келатат. АДК тобу бул негизи эң керектүү, бул ошо жааматтын өнүгүүсүн ойлогон топ деп, өзүнчө мындай патриоттук сезими бар жарандар деп айтсак болот. Себеби бул АДК тобу көбүнчө 5-6 кишиден турат. Анан алар ушу ар кандай жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча ошо маалымат тараттуу иштерин жүргүзөт да. Бул ошо айыл жерлеринде профилактика иштерин жүргүзөт. Мисалы, ошол эле тамактанууну начар же жетишсиз тамактануу деп айтып атабыз. Начар жетишсиз тамактануу деген бул бардык витаминдерди же микроэлементтерди, бизге керектүү микроэлементтерди камтыбаган тамактануу. Бул ошондой начар же жетишсиз тамактануу болуп калса, узак мөөнөттө адам баласы көп ар кандай ооруларга жабыркап калат экен. Эми тамактануудан дагы бизде ар кандай социалдык, экономикалык көйгөйлөр да келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул биз ден соолуктун чыңдоо, алдын ала иштерди жүргүзүү, бул дагы жааматтын өнүгүүсүнө өзүнүн салымын берүүчү иштер деп ойлойбуз да. Ошон үчүн биз ошо өзүбүздүн АДК мүчөлөрүбүз менен аябай сыймыктанабыз. Алар менен мактанабыз. Анан ошо жерлерде ушундай иштерди менен чогуу жүргүзүп, аларды биринчи ошондой маалымат берердин алдында аларды биз окутабыз. Бозова Сайкал USAID-тин мыкты азыктануу долбоору боюнча Баткен областынын координатору. Бүгүн биз
Жалал Абад, Ош, Баткен областынын маалымат секторунда иштеген журналисттер менен биригип, ушул кыргыз эли үчүн көйгөй болгон тамактануу, ар түрдүү тамактануу, аскандылыктын алдын алуу, жааматтагы санитария жана гигиена суроолору, азыктарды үй шартында жакшы сактоо, жана ошондой эле темирге, цинкке, витамин А, витамин Сга баалуу азыктарды 12 ай бою Тасторкон үстүндө жааматыбызда колдонуу боюнча журналисттерге маалымат берип жатабыз. Бул семинардын дагы бир өзгөчөлүгү ушул USAID мыкты азыктануу долбоору менен бирге айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана тамактануу долбоору менен ушул журналисттер үчүн чоң сынак жарыялап, ошол кайсы журналист өзүнүн облусунда көйгөйлүү болуп жаткан ар түрдүү тамактануунун, туура тамактануунун, зыяндуу тамак аштарды колдонуунун ден соолук үчүн зыяндуулугун, жааматтагы санитария жана гигиена суроолору, үй шартында азыктарды сактоо боюнча тематикадагы чоң бир конкурска катышып, анан байгелүү орунга жетиш үчүн конкурс жарыялап жатабыз. Негизи журналисттерди ошо конкурс боюнча маалымат берген журналисттер кандай же маалымат жайылтуу үчүн биз эки максатыбыз бар. Биринчи максатыбыз ошо журналисттерге Баткен областында, Жалал Абад областында, Ош областында эки долбоордун алкагында эмне иштер жүргүзүлүп жатат. Мына ошол жөнүндө маалымат бергибиз келди. Экинчи болсо ошол сынактын жоболорун түшүндүрүү менен ошо кайсы темада кандай чагылдырыш керек, мына ошол жөнүндө дагы информация берип жатабыз. Семинар өткөн биздин тренерлер аябай баягыдай маалыматтуу, эмеси бизге түшүндүрмөлөрдү беришти. Биз эми ошол алган маалыматыбызды жер-жерлерге барып туруп окурмандарга кеңири таратып, ушул долбоордун канчалык пайдалуу экенин, канчалык элге керектүү экендигин жеткиргенге аракет кылабыз. Биздин биз газетчиктер айылдын мындай абройлуу депутаты менен социалдык көйгөйлөрдү сүйлөштүк. Эмнеге дегенде айылда мындай анемия оорусу, ичкелти оорусу, курт баягы жаш балдардын курт мындай оорулары менен жабыртаткан маселе көбөйүп кеткендиктен биз атайын ушул тармактан окуп келген адис менен сүйлөштүк. Оказывается, эң биринчи бул адам мындай дени сак болуш үчүн өзүнү таза алып жүрүш керек экен. Бунун баардыгы кол жуугандан башталат экен. Көрсө биз буга анчалык деле маани берген эмес экенбиз. Көп жерлерде мына колдорду жуубай, ажатканаларга кирип, анан тамак жеп, анан тамак аштан уланып отуруп, акыры бүгүнкү ушул биздин айылдагы чоң көйгөйгө айланып кеткен проблеманы улам биз ошондой сүйлөштүк. Бизге адис айтып берди. Эгерде ар дайым мындай ушул тамак жегенде дайым эле ошол ажат кандай гана болбосун өзүн таза алып жүргөн жерде адамдын ден соолугу чың болот. Кайсыл жерде жанагы көйгөйлөр көп болсо, мындай кемтик балдар төрөлөт. Балда жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугу ошол муундар бузулат. Ошондуктан биздин айылдын көйгөйлөрүн айыл өкмөттөрү эч качан эске албайт. Ал турсунда мындай галстугу бар, калыстыгы жок жетекчилер деле бул маселеге көңүл бурбай келгени өтө өкүнүчтүү деп депутат элдин атынан айтты. Биз бирок чындыгын ынанып калдык. Буюрса бул өтө чоң көйгөйлүү маселе экен. Ал турсун бул кишиде маалыматтар бар экен. 40% аялдарыбыз анемия менен ооруп жатса дагы дал ушул маселеге так келип келет экен. Ошондуктан анан таза ден соолук деген бир көйгөйгө токтолуп биз эмики кезектеги кездишибизде ушул проблеманы биринчи бетке чоң сүрөтү менен коелу деп аттык. Эмнеге дегенде ушул элдин баарынын көңүлүн бөлүш үчүн мындай ушундай таза кол, таза ажаткана, таза ден соолук деген эменин бул мындай необычный чакырык болгон менен элдер дагы мындай кызык окусун деп ошол жака тарттык. Анан биздин оюбузча бул сөзсүз өзүнүн жемишин берет. Эмнеге дегенде биздин газетабыздын нускасы 4000, 4,5 миңге чейин нускабыз бар.
4,5 миң нуска 4,5 миң үйгө бул адресин подписка менен таратыла турган болсо, ал жерде 5 киши окута турган болсо, ошо бир эле мезгилде ошо 20-30 миң кишиге ушул биздин таза кол, таза ажаткана, таза ден соолук деген көйгөйдү жеткиребиз. Дин коомдо мындай ал бүт эле жерде бар, Эгерде мисалы газетанын аты мисалы Муслима ушундай депутат ушундай маселени көтөрүп атат десе, силерге кызыктуу болот беле? Эмне маселени көтөрүп атат? Эмнеге айтып атат муну деп? Же болбосо мындай мен бул теманы мындай болуптур, эч кандай мага маалымат берген жок чынында. Силерге маалымат болдубу? Маалыматтуу болдубу? Ошол статьяда деле биз кайсы учурда кол жуушубуз керек экен? Биз мисалы айтабыз, биздин 5 колду жуй турганга 5 учур. Ойлоп калмакмын. Биз критические моменты мы тиярук деп коебуз. Критические моменты деген биз улам эле кол жуйбуз, бирок ошол учурлардан кийин өзгөчө атайын барып колду эмнеге самындап жуйбуз? Жөн эле чайкап коебуз го? Тойлорго барганда самындап жуйсуңарбы эттин астында? Жуубайбыз. Кантип жуйсуңар? Жөн эле чайкап. Демек, эң негизги шарты эмне экен? Самын менен 20 секундтан кем эмес, обязательно самын. Самын бизде эмне бар? Анда шелч бар, ошо колду жууп, тазалачу микробтор бар, эгерде биздин журналист агай ушундай жазса, бул мындай багыттуу болот беле ушул маалымат эле? Колду ушинтип жууш керек турбайбы? Мен жөн эле балдарды мындай чайкап коебуз. Биз көп жерде дагы эле биздин изилдөө боюнча 90% кумган коюлданышат экен. Астын, манжалардын арасын аябай жууп, самындап, анан чайкагандан кийин биздин көп маалымат болот беле? Агай башында жалпылаштырып келди. Бул кызыктуу болдубу силерге? Силер билесиңер мындай активисттер менен чогуу барып ушул жөнүндө маалымат таратып атат, ушул жөнүндө айтып атат. Себеби эмнеге? Биздин эле ден соолугубуз үчүн мите курт жакшы акцияларды жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Ошондо жакшы бир башка публикациядан чыккан жаамат менен бир баланы чоңойтконго эмизгенге колдойбуз деген аты чыкканда, мен ошону окуп аябай мындай көп мындай неме алганда, өзүмчө мындай маалымат алганда дагы ушундай себеби биз үйдөн башташак, үйдөн баштаганда ошол эле жолдошунан кандай колдоо көрөт, ошол эле кайненесинен кандай колдоо көрөт, анан жааматтан болгондо келиндер баардык жерден эле эмизип алабы балдарын? Жок. Көпчүлүк уялышат элдин өзүнчө эмизгенге. Өзгөчө эмизе турган жерлер болобу бизде? Жок, ишканаларда жок. Комната матери болобу? Жок. Кайка киришет энелер? Мен дагы өзүм ошондон мүмкүн. Биз туалетке кирип эмизичибиз балдарыбызды. Бизге ошондой шарт түзүп бере алса болобу? Ошол эле мисалы магазиндерде, мисалы балаң ыйлап атат, кайка барарыңды билбей каласың кезечи. Көтөрүлгөн го. Мен өзүм ошондон өткөм да, мен базарга барып, ушундай балам бакыр элет, уже айран кетип отуруп эмизе баштасам, началось урус киши болчу. Сатыткам, все здесь прям, все мне тут выставила деп, аябай мени урушканда, ыйлап кеткем ошол жерде. Мен өзүм ошондойдон өткөм. Мисалы 20 призывниктерден болгону бирөө гана бой боюнча желет экен ошол стандарткачы. Канча эле призывниктердин бою, Венера? Канча эле журналисттер? 20 баладан, 100 баладан 20 бала деген статистика бар болчу, 100 баладан 20. Бизде дагы ушинтип активисттер иштеп, долбоордун алкагында иштеп, Россияга кете турган энелерди калтырып калганбыз. Жок, сиздин балаңыз эмиш керек, эне сүтүнө муктаж балаңыз, хотя бы 6 айга чейин жалаң гана эне сүтү менен багылыш керек деп. Ошол келин ошол үйгө барып атат, үй бүлө мүчөсү болуп. Бирок негедир көп учурда андай мамиле жок болуп, бул келин бул мындай деп коюштар мүмкүн, эгерде биз ошол келинге ошончолук кымбат мамиле кылсак, ошончолук мындай көп үй-бүлөлөрдө деле бар дечи, бирок ошол келинди ошончолук колдоо көрсөтсөк, ал келин дагы эмизгенге ошондой шарттарын түзүп. Биз жана айтып кетпедикпи? Элестетсеңер жана социально-экологическая модель деп мен силерге көрсөтпөдүмбү? Эң өзгөрүүлөр эмнеден башталат, Эң өзгөрүүлөр биз өзүбүздөн башталат экен, Биз ушу келинге жардам бериш үчүн, биз мен деп коеюн жерде. Биздин үй бүлөбүз, биздин жааматыбыз, анан эне сүтү эмизүү боюнча мыйзам да бар,
грудное вскармливание азыр ошол мыйзамды күчөтүп жанагындай жасалма сүттөрдүн сатылышын азайтып же маркетингин азайтайлы деп атат. Эне сүтүнү эми үчүн ар бир баланын укугу күн айында көйгөй. Мисалы бир жерде чокортодо мусор жатат деп коеюн, бул көйгөйбү? Ден соолукка байланыштуу, Анткени аякка барат, чымындар ал жака конот, андан же болбосо иттер барат, ал жактан болгон мусордун баарын жейт, анан кайра балдар кармайт. Же болбосо ошол чымындар келип кайра тамагыбызга конот дагы оорун таратат мисалы үчүн. Ошон үчүн ошол мусор биз үчүн айылдагы мисалы үчүн ден соолукка терс таасир этип аткан бир көйгөй деп коеюн. Ошол көйгөйлөр менен дагы айылдык ден соолук комитеттери иштейт. Анын үчүн эмне кылышат? Анын үчүн айыл өкмөткө барышат. Ай алтыным, биз ден соолук байлыктын иш алып жүрөбүз, билесиң. Ооба, билебиз. Эми могул жерде монча тонна мусор жатат. Ай ошол деген аябай зыян алып келип атат. Нары өтсөң сасыйт, бери өтсөң сасыйт. Ай кел ошону чогулуп бир чыгарып коелу. Мен элди чогултайын. Анткени мен ар бир эмеде көчөдө менин мүчөлөрүм бар. Сен трактор бер, анан май бер. Мен элди алып чыгайын. Деп анан булар элди алып чыгат дагы, баягы бирөк-бирөгүн алып чыгат, тигилер тракторун берет, майын куюп берет, анан баягы дешеге билбейм, ден соолук деп эле жүрүшүп, анан эмне кылышат билбейм, анан аларды ким каржылап атат, аларды билбейм, ушинтип эле ден соолук деп эле жүрүшөт деп айтышат да. Бул эми айылдык ден соолук комитетинин өзүнүн структурасы. НПО атайын статусу бар, НПО деген атайын печати бар, уставы бар, кадимгидей НПО. Ушул райондук ден соолук комитети аркылуу долбоорлорду жазып, ар бир айылга мындай бир көйгөйлөрдү чечсе да болот да. Бул силер үчүн эми баягы эгерде ошондой бир нерселер табылып, же силерге НПО керек болуп, же ушундай айылдын көйгөйлөрүн чечиш керек болгон маселелер болсо, ушу биздин райондук ден соолук комитетинин барып жардам сурасаңыздар, биргелешип иштесеңиздер болот дейт. Баалуу эле уюм деп айтам да, анткени биздикиндей тармак Кыргызстан боюнча эми мактанбай эле коеюн, бул кишилер деле айтышы мүмкүн. Жок да, мындайча айтып атышат азыркы акыркы күндөрү Союз МСУ депчи. Анткени Союз МСУдагы ар бир айылда айыл өкмөт мүчө экен да, аларга. Ушундай бир тармактуу уюмдардан ушул эки уюмду айтышат да. Андан сырткары биз өзүбүз эле айылдык ден соолук айтпайсызбы, бекер айылдын жөнөген тургундары, мындай бир жүрөктөрүндө бир мындай бир жалыны бар. Ушинтип бекер иштеп берейин, ушу элдин ден соолугу үчүн ушундай маалыматтарды берейин, ушундай көйгөйлөрдү аныктайын, ушундай иштерди жазайын. Бул мындай эми биз баягы мен Атамкулова Гүлнара Кызылжар аймагында жашайм. Ушул АТКга келип иштегенден кийин бизге Казакстандын долбоору деген проекти келип, биз ошолор менен иштедик. АТКда дагы биз кургагучулук боюнча маалыматтарды элге жеткизип атабыз. Анан мыкты азыктануу боюнча да биз 6 айга чейин баланы эмгизүүчүн, мүмкүнчүлүк терезесин, анемия, гигиена сабактарын кеңири жеткирип атабыз. Дегендик үчүн биз интернет аркылуу жеткирип атабыз. Кургак болду, элге туура тиге өткөрүү менен Çok rahmat. Günlerce aябай сонун маалымат. Siz жалпы эле ушул АДК болгондон бери өзүңүздүн жеке жашооңузга кандай ийгиликтер, өзүңүздүн ийгиликтүү окуяңызды айтып берсеңиздер. Ушул кандай өзгөрүү болду өзүңүздө? Айылдык ден соолук комитети грамоталар, сыйлыктар, райондук деңгээлдеги сыйлыктар болду, элдин алкышына каттырдык. Андан кийин басып койсоңуз, мисалы Жалал-Абадда мисалы үчүн 9 айыл өкмөттө мынакей 220 000 именно ушул иш-чарага берилет. Бул дагы айыл өкмөттүн, значит, ден соолукка болгон көз карашы эмне экен? Туура көз караш экен. Же айтып атпайсызбы, 24 маселеде бир дагы маселе жок ден соолук боюнча. А бирок алар бакыштар кандайдыр бир булактардан кандай Кастып тутайлы. Ошо менен башка кетпейсизби? Бул халкка алып келдик. Себеби биз баарыбыз тең башка тарапта иштейбиз. Анан бир күнү экөөбүз чогулуп муну кайрышпа деп улар калчу организация, иштечү организация. Аз бирин биз ТВга сюжет бердик, аны журналисттер көрсөткөн, эми алымча лангрид форматыда. Айырмасы жок да турабы, текстовый жазсак деле, язык коштоболсо деле, же болбосо ошо кыскасы сюжет болсо болду, турабы, видео болсо болду да. Лангрид форматында. Анан силер жазып чыккан карман өз сүйлөгөн ошол формат деп коет да, ошол лангрид текстовый болот. Анан журналист айга жок, кыскасы видео болсо да 3 мүнөткө жеткен,
Же только видео кылайлы, же передача кошойлу, передача кошпойлу койлу анда. 3 мүнөт болсо болот да, передача болсо деле любой 3 мүнөт болуш керекпи? Жаткан жери дагы жаткан жок. Айдамага дагы бер. Акысы бар да, анда жашоо акысы бар. Тура экен. Туура тамактануу да болду, 8-де, 10-до, 12-де, 2-де, 4-дөн туура тамактана алса болобу же болсо кайсы мезгил андан убактысы болобу дейм да. Болот. Эртең менки тамак, түшкү тамак. Биринчиси жок болуп калды деп жазасыз. Өзүн жок деп. Жок, сирени абетте биринчиси жок болуп калды го. Мен жакшы болот. Эмеси боюнча да, семинардын өтүлүшү боюнча да.